8. bölüm. Boğurdaşlar, biz silerdi bilsin degenimiz. Бұл Құдайдың Македония аймағындағы жиындарға көрсеткен ырайымы. Не деген қиыншылықтарды баштан өткөрүп жатқанына қарабай, алар қуанычқа толып тұрышат. Өздері не деген жақырчылықта жашап жатышқанына қарабай, эч аянбастан ушунчалык берешем болушууда. Алар өз ынтасы менен колунан келгенин гана эмес, андан да көп беришкенине мен күбөмүн. Иерусалимдеги ыйыктарга жардам берүүгө катыштыруубузду көптөн көп суранышып, ошону өздөрүнө артыкчылык көрүштү. Мындай болоорун биз күткөн демес элек. Бирок алар өздөрүн эң алды эгебизге багыштап, анан Кудайдын эрки менен бизге да жардамдашышты. Ошондон улам биз ушул соопчулук ишин баштаган Титтен аны улантып, биротоло аягына чыгарууга силерге жардам берип коюшун өтүндүк. Силердин ишенимге, чечен сөзгө, билимге бай болуп, жардам берүүгө далалаттанып, бизди ушунчалык сүйгөнүңөрдү билип, бул жакшы иште айкөлдүгүн көрсөтүшөт деген үмүттөбүз. Бул сөзүм буйрук эмес. Болгону башкалардын кылган аракеттерин көрүп, эми силердин да чын дилиңерден сүйгөнүңөр канчалык анык экенин сынап көрөйүн дедим. Эгебиз Ыйса Машаяктын ырайымдуулугун силер өзүңөр билесиңер. Бардыгына ээ болуп турса да, ал силерди ойлоп, өзүн силер үчүн жакыр кылды. Мунун максаты өзү жакыр болгону менен силерди байытууда эле. Силерге берер кеңешим бул. Былтыр биринчи болуп көмөк гана бербестен, ошого биринчи болуп ниеттенген да силерсиңер. Андай болсо, баштагы ниетиңерден жазбай, бул ишти ошого жараша бүткөрүп, колуңардан келгенин кылгыла. Эгерде берүүгө чындап ниетиңер бар болсо, анда берген жардамыңар колуңарда жогун эмес, колуңарда барын эске алуу менен кабыл алынат. Мен милдеттин баарын силерге жүктөп, башкалардын абалын жакшыртайын деп жаткан жерим жок. Кеп теңчиликке жетүүдө. Азыр силер өзүңөрдөн артканын берип, алардын кем карчын толуктай алсаңар, кийин силерде жетишсиз болгондо, алар өздөрүнөн артканы менен силердин кем карчыңарды толукташат. Ошентип арабызда теңчилик болот. Ыйык жазууда айтылгандай, көп чогулткан адамдын эч нерсеси артпады. Аз чогулткан адамдын муктаждыгы болбоду. Титти да биздей кылып, силерге ушунчалык кам көрүүгө ниеттендирип койгон Кудайга шүгүрчүлүк айтабыз. Барып кел деп өтүнгөнүбүзгө гана макул болбостон, жардам берүүгө ушунчалык далалаттанып, ал силерге өз ыктыяры менен бара жатат. Аны менен кошо силерге дагы бир боордошубузду жөнөтүп жатабыз. Ал жакшы кабар таратууда кылган кызматы менен бардык жыйындарда урмат сыйга ээ. Анын үстүнө жыйындар аны биз эгебиздин атак даңкын чыгарган жана өзүбүздүн жардам берүүгө ниеттенгенибизди көрсөткөн ушул кайрымдуулук ишибизди аткарып жүргөнчө бизге жолдош кылып дайындашкан. Бизге табышталган мол тартууларыңарды чогултуп бөлүштүрүүдө эч ким тарабынан айыпталбаш үчүн этият болууга аракеттенип жатабыз. Анткени биз эгебиздин алдында гана эмес, элдин алдында да туура иш кылууга умтулабыз. Аларга кошуп, өз арабыздан да дагы бир боордошубузду жибердик. Аны көп ирет ар кандай жагдайларда сынап көрүп, жардам берүүгө ынта койгонуна ынанганбыз. Эми болсо, силерге ушунчалык ишенгенинен ал жардам берүүгө мурдагыдан да көп ниеттенүүдө. Тит тууралуу айта кетсек, ал силерге жардам берүүдө мени менен дайыма иштешип жүргөн өнөгүм.
Эки башка боордошубуз болсо, Машаяктын атак даңкын чыгара турган жыйындардын өкүлдөрү. Андыктан аларга сүймөнчүлүгүңөрдү көрсөтүп, ошол аркылуу жыйындарды силер менен сыймыктанганыбыз бекер эмес экенине ынандыргыла.